Жапаров Акылбек Сөнбекович. Рахмат, урматтуу Дастанбек Арысбекович, урматтуу коллегалар. Америкада 44 президент болду да. Буюрса, Кыргызстанда дагы 44 президент болот деп ишенем. Ошондуктан эми бөлөк өнүккөн өлкөлөрдө жазылбаган мыйзамдар бар экен. Өзүңүздөр билесиздер, мына Клинтон 2 жолу президент болду. Андан кийин саясаттан четтеп кетти, бирок аялы калды. Хиллари Клинтон калды, кандидат президенти болду да. Биз дагы азыр айтып атабыз да, кийинки президенттер, Кудай буйрса азыр эми 2 президент бар. Андан кийинкилер дагы. Сиздер саясат менен алек болбосоңуздар. Сиз билим менен, илим менен, тажрыйба менен бөлүшүп турсаңыздар. Бирок саясатка аралашам десеңиздер, анда конституцияга ылайык ар бир жарандардын укугу менен тең, анда сиздер саясатка киришиңиздер. Анан ушуну өзүңүз чечиңиз. Эгерде сизге кепилдик керекпи? Кол тийбестик, 75% зарплата, охранник, резиденция жашайм, машина керек, сый урмат керек. Ушунун баары керекпи? Анда акырын өзүңдүн жумушуңду кылып коюп жүрө берем, баатыр. Кыргызстандын 6 миллион кишисинин арасынан биринчиси болдуң, жетет. Мындан аркысын эми акыл насатыңды айт деген тариздегин айтып атабыз да. Өзүңүздөр жакында көрдүңүздөр, Ангела Меркель 2 жыл канцлерден кетерин астында өзүнүн постун да берди партиядагы, анан мүчөлүгүн дагы токтотуп, почетный член болду. Мындан ары мен саясатка барбайм деди. Тилекке каршы бизде андай жазылбаган нормалар иштебейт экен, ошон үчүн бир 5-10 жыл, 20 жылга чейин жазып тактап турсак, кийинки президенттер ушу жолго көнүп калабы деген ниет менен ушуну сунуш кылдык. Рахмат. Рахмат.